кечиңиздер менен ардактуу музыка сүйүүчүлөр, улуттук биринчи канал жана музыка телеканалында эң алгачкы вокалдык реалити шоу биздин сахна долбоорунун экинчи чыгарылышы старт алды. Андыктан жалпыңыздарды куш келиңиздер дейбиз. Бүгүнкү катышуучулар өзгөчө толкунданып, дүйнөлүк хиттерди аткарганы дайындалып жаткан учуру. Ооба, биздин насаатчыларыбыз дагы адаттагыдай эле өзүнүн катышуучулары менен эң мыкты образдарды, эң мыкты чыгармаларды даярдап келди. Дал ушул мүнөттөрдө урматтуу көрүүчүлөр, сиз дагы четте калбастан өзүңүздүн сүйүктүү катышуучуңузга М-голос чекит KG сайтынан кирип добушуңузду берсеңиз болот. Жана бүгүн ушул жерден көрүүчүлөр менен чогуу, калыстар тобу менен чогуу мыктылардын мыктысын бирге аныктайлы. Ал эми катышуучуларга өзүнүн баасын берип, калыстыгын айта турган инсандар менен дагы тааныш өтөлү. Калыстар тобунун мүчөсү, көптөгөн эл аралык сынактардын лауреаты, кайталангыс талант, таланттуу ырчы, вокал боюнча педагог Эльзат Тюлегенова. Ошондой эле калыстар тобунун мүчөсү, ырчы, продюсер жана элдик ишмер Өмүрбек Андарбеков. Кийинки калыстар тобунун мүчөсү менен тааныштыралы, мыкты аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн эл аралык сыйлыктардын лауреаты, бардыгыбыз сүйгөн Ислам Акматов. Дал ушул ыр ышкооздору бүгүн жалпы сынактын катышуучуларына өз бааларын бергенге даяр. Бүгүн биздин катышуучулар дүйнөлүк хиттерди сиздерге арнашат. Андыктан жалпы калыстар тобуна ийгилик каалап, рахмат айтып өтөлү. Көпкө затпай эле биздин катышуучулардын талантына күбө болчу мүнөттөр дагы келип калды. Ал эми кесиптештер мен сиздерге ийгилик каалайм дагы. Мен экинчи студияга өтүп, биздин аткарып бүткөн өнөрпөздөрдү ошол жактан тосуп алайын. Алиманада ийгилик сага. Биздин сахна алгачкы музыкалык реалити шоудун экинчи күнү бүгүн дал ушул сахнада дүйнөлүк хиттер жаңырат. Азыр сахнанын артындагы ар бир биздин талапкерге чын жүрөктөн ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында ушул сахнага чыгуунун өзү жеңиш. Андыктан аларды алдын ала жеңиш менен куттуктап туруп, алгачкы катышуучубузду сахнага чыгарып алууга даярбыз. Өзү романтик жигитмин. Бирок учурда мугалим болуп эмгектенгендиктен окуучуларга сөзсүз түрдө жакшы билим бергим келет деген алгачкы катышуучубуз Жеңиш Алмазбеков. Тосуп алабыз, кол чабуулар болсун. Экинчи турда бул дүйнөлүк хит ырларында мен Александр Рыбактын Fairy Tale деген ырын алгам. Бул ыр 2014-жылы Евровидение сынагында жеңүүчү болуп аталган. Анан да бир себеби, бул ырдын тандаган себеби бул башында насаатчым Корей ырчысы Psy'дын Oppa Gangnam Style ырын берген болчу, бирок ал жакта корейче сөздөр аябай көп болгондуктан, биринчи жолу корейче жаттап аткандыктан, бир аз оор болгондуктан, жаттап жетише албай калгандыктан бул конкурска 4 күн калганда мен ырды алмаштырууга туура келди. Бул ырды мен буга чейин жаттап бир аз ырдап жүрчүмүн, ошого дагы байланыштуу бул ырды алдым. Ушул 4 күндүн ичинде мен колуман келишинче аракет кылып, бул ырды ырдаганга даярдандым. Эми муну дагы калыстардын колуна коелу, кандай баа берет, кандай сынайт. Себеби биринчи сынакта мен абдан жакшы деген балдарды алгам, болгону бир гана 9 болуп калган. Ал 9ду эмне үчүн алдым, жакшы түшүнбөй калдым. Ырымды жакшы эле аткаргандай болгом. Ошол эми бул сынакта дагы сынактардын сынагын көрөбүз, кандай сынайт, кандай бал берет, жакшы бал берет деген ишеничтемин, үмүттөмүн. Жана көрүүчүлөр сиздер дагы баалап, мага голос берип койсоңуздар абдан сүйүнөт элем. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl like you. She was mine, and we were sweethearts. But then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. I'm already good.
started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could leave me high above. I don't know what I was doing. We suddenly we fell apart. I know I didn't find her, but when I do, we'll get that break to start. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, I don't care if I lose my mind, I'm already good. Çok rahmat. Жеңиш Алмазбеков өзгөчө жагымдуу чыгарма. Чоң рахмат айталы. Мыкты аткаруу болду ал эми кандай аткаруу, канча балл деп байкайбыз ага чейин өзүңүздүн ойлоруңузду калчы. Өзүм даярдангандай бир аз ырдай албай калдым. Бир аз толкундоо болду, ошон үчүн мүчүлүштөр кетти. Калыс тобунун оюну кабыз азыр. Аны эмесе суроолор жок болсо, сөздү калыстар тобуна беребиз. Саламатсыңарбы? Эми билгенимди айтайын. Жеңиш, биринчиден мен ойлоп атам, бул ыр сизге туура эмес болуп калган окшойт кичине депчи. Тандап атканда ушул жерден бир кемчилик кетти го деп ойлоп атам. Дүйнөлүк хит дегенде ойлоп атам да баягы англисче эмес, балким башка тилде деле тандаса болмок. Жок дегенде түркчө деле болсо болмок деп ойлоп атам. Себеби сизге ошол жакыныраак болмокпу дейм да. Анан ритмге да түшпөй калдыңар. Бирок өзүңүздүн харизмаңыз, сценада өзүңүздү кенен алып жүргөнүңүз мага жакты. Баары бир позитивде өзүңүздү алып жүрдүңүз да. Мен ошого баа койдум. Ийгилик сизге. Рахмат айталы. Келиңиз анда. Саламатсыздарбы? Жеңиш негизинен жалпысынан молодец. Ар бир адамдын өзүнө бир жарашыктуу ырлары болот. Элзат айым туура айтып кетти. Балким ыр жагынан кичине туура эмес болуп калды, репертуар жагынан. Бирок мындай в целом жалпысынан жакшы сон. Анан өзүң артистичный бала экенсиң. Ийгилик сага. Ыраазычылык билдиребиз, Ислам мырза. Келиңиз, сөз кезеги Эмирбек мырза сизде. Жеңиш, азаматсыз, үнүңүзгө аябай таазим этем. Жакшы үнүңүз бар экен. Кудайым буйруса бул үн менен жакшы чыгармалар жаратып, кыргыздын маданиятына, кыргыздын элине көп кызмат кыла турган үнүңүз бар экен. Кудайым колдосун. Эртең конкурс бар эле деп дайынданып калганы кичине бийинип калды. Ушул эле ырды ойлойм дагы бир жумадан кийин ырдасаңыз, бүт мындай кылдаттык менен иштеп чыкмаксыз дагы жакшыраак деңгээлде ырдап кетмексиз. Себеби сизде потенциал күчтүү экен. Үнүңүз бар, харизмаңыз бар. Келечекте көп ийгиликтер күтөт деп ишенем. Анан менин өзүм жеке бир кеңешим, вокалисттер менен, Элзат айымга окшогон вокалисттер менен иштеп чыгып, ар бир маселеге кылдаттык мамиле кылганда эле сиздин бүгүнкү үнүңүздүн 100% ачылуусуна алдагы көмөк бермек. Ошого байкалып турат. Даярданган кыска эле убакыт бөлүнгөнү байкалып калды. Калган бардык жагынан мыктысыз. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, эми кезек упайларда болсун. 8, 3-8. Чоң рахмат. Куттуктайбыз. Бул экинчи гана чыгарылыш экенин эске салабыз. Дагы да болсо ийгиликтерди каалап, биз сизди экинчи студияга жөнөтөлү. Чоң рахмат.
Жеңиш мырза өзүнүн талантын көрсөтүп, чыгармасын аткарып туруп бизге экинчи студияга келе жаткан учуру. Ал эми биз анын насаачысы Эркин мырза экөөбүз аны чыдамсыздык менен күтүп жаткан учурубуз. Келиңиз, кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандай болду? Келиңиз, ортого отуруңузчу. Биринчи чыгарылыш менен экинчи чыгарылыштын айырмасы сиз үчүн кандай болду? Биринчи чыгарылышта биринчи чыкканы үчүн көбүрөөк неме толкундоолор болгон. Эми азыр деле толкундоолор болду, бирок ага караганда бир аз азыраак, бирок ошого карабай мүчүлүктөр болду. Колумдан келишинче кылдым. Мыкты азаматсыз. Эркин мырза, сиз эмне дейсиз? Оюңуздагыдай болду? Поздравляю, сама жакты. Меня не знаю почему. Ну, успел, может быть, жюри сказала, твои, в смысле, как ты выкинул. Мне все хорошо. Рахмат айтабыз. Биз болсо уланталы кийинки катышуучубуз өзү 16 жашта. Эртең менен турганда дагы, жана ошондой эле жатаардын алдында дагы анын оюнда бир гана нерсе бар. Ал албетте музыка. Анда сиздердин кол чабууларыңыздар менен сахнага Аматбекова Оксана. Саламатсыздарбы? Менин атым Оксана. Мен биринчи турда Гүлзада Рускулованын Айкөл Манас деген ырын ырдап чыккам. Жюрилер жакшы балдарды коюшкан. Ал эми экинчи турда мен жакшы болгонго аракет кылып атам. Мировой хитте Матушка земля деген ырды ырдап чыгам. Мен мындай башка тилдерде көп ырдабагандыгым үчүн ойлойм кичине кыйын болот бул ыр, бирок буйруса жакшы алып чыкканга аракет кылам. Мени колдоп коюңуздар. Появил цветок веночек, утренний рассвет цветок, соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать березки вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березушка, для меня святая Русь, для других сосновика. Матушка земля, ой, белая березушка, для меня святая Русь, для других сосновика. Сколько мне еще годачков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевую воду студенной, сотов свежего ветку, чисто поле, темные ночи, звездным небо утону. Матушка земля, белая березушка, для меня святая Русь, для других сосновика. Матушка земля, ой, белая березушка, для меня святая Русь, для других сосновика. Матушка земля, для меня святая Русь. Матушка земля, белая березка, для меня святая Русь, для других становится. Матушка земля, ой, белая березка, для меня святая Русь, для других становится. Матушка земля, ой, белая березка, для меня святая Русь, для других становится. Аматбекова Оксана, матушка земля. Кандай балар болот экен алдыда. Көрөбүз биргеликте байкайбыз ага чейин. Өзүңүзгө жактыбы негизи аткаруу? Ооба, жакты. Негизи аябай сонун. Ырчы. Жакты өзү дагы. Жакты. Сонун. Анда да роли калыстар тобуна кайрылалы, Оксана, бүгүнкү номериңиз мага жакты. Себеби дегенде мимикаңыз, харизмаңыз, сахнада өзүңүздү алып жүрүүңүз аябай жакты, назик, ушул ырга да жарашыктуу болду.
мен ошо харизмага анан сахнада алып жүргөнүңүзгө көбүрөөк баа койдум. Эми вокалдан өзүңүз айткандай сабак албасаңыз билинип турат, бирок ал эчтеке эмес. Бул мындайча айтканда майдалап чүйдөлөп айткым келген жок. Иши кылса мен сизге бир баа койдум. Азыр көтөрөбүз буюрса, мен сизди ошол баага татыктуусуз деп ойлойм. Чоң рахмат айтабыз, келиңиз Өмүрбек мырза. Аксана азаматсыз, өзү Токтогул Сатылгановдун дагы айтор Кыргыздын мыкты чыгаандарындагы музыкалык билими болгон эмес. Ошого Кудай берген жакшынакай үнүңүз бар экен. Анан Элизат айым баса белгилеп кеткенде сахнада алып жүрүүңүз. Бул өтө ар бир адамга берилбеген талант. Үн болушу мүмкүн, бирок ошол үндү дагы кооздоп, үстүнө кошо турган харизма, комплекси жоктук, эл менен мындай баарлашуу деген нерсе дүйнөлүк деңгээлдеги ырчыларда дагы жок маселе. Ошого сизде баардыгы топ келишиптир. Кудайым буйруса, келечекте жакшы ийгиликтер көрсөтөбүз деп ишенем. Рахмат. Ыраазычылык билдирели. Ислам мырза, келиңиз. Аксана, аябай мыкты ырчы экенсиз. Билимиңиз жок болсо да, табияттан Алладан берилген талант экенсиз. Ийгилик сизге буйруса, келечекте жакын арада чоң сахнадан күтөбүз. Рахмат чоң. Сон сөздөр айтылды, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кезекти упайларга беребиз. 10, 9, 10. 19-10 Оксана чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул упайлар сөзсүз түрдө сиздин көңүлгө жакты. Кол чабууларды арнап коюңуздар. Биз Оксананы экинчи студияга жөнөтөлү. Оксана айымдын аткаруусуна калыстар догунун бааларын уктук. Гүлзинат айым дагы өзгөчө толкунданып күтүп атат. Азыр Оксана келсин, бул жака андан кийин чогуу тосуп алалы, сүйлөшөлү. Гүлзинат айым, мындан да жогорку бааларды күткөн окшойсуз. Колчолор болсун. Азаматсыз, куттуктайбыз сизди. Келиңиз, ортого отуруп алыңыз. Кандай болду? Жакшы болдубу? Жакшы эле болду го дейм. Ойдогудай аткаруу болду. Ойдогудай эле. Гүлзинат эже, дал ушуларды таңдап алган себебиңиз, анан Оксана кандай аткарды? Оксана мен үчүн бүгүн абдан жакшы деңгээлди көрсөттү. Анткени ушундай оор чыгарманы, бул чыгарма мен негизи Евровиденияда аткарылган мыкты чыгарма да. Ошону менимче колунан келишинче абдан жакшы деңгээлде көрсөттү деп ойлойм. Ийгилик. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз дагы. Биринчи студияга кезек берели. Чоң рахмат, биздин сахна долбоору өз ишин улантат. Кийинки катышуучубуз да дүйнөлүк хиттердин өзгөчөсүн болгондо да Осоле мио деген чыгарманы тандап, азыр алдыңыздарга чыкканы туратанда кол чабуулардын коштоосунда тосуп алыңыздар. Сахнада Өмүрбек Айдаров. Саламатсызбы? Мен Айдаров Өмүрбек. Биринчи турда Шам жагалы деген Улан Осмоловдун ырын ырдап чыктым. Менен таң атканча Биринчисинде аябай сүйлөдүм. Экинчи турда Кудайым буйруса аябай подготовленный, уверенный болуп чыгайын деп атам, Кудайым буйруса. Эркин Мерканов агайым болсо айткан, уверенный чык, уверенный эмет, өзүңдү сез деп. Баарыңарга ийгилик каалайм, всем люблю, всех целую дегендей. Bella cosa na giornata il sole la sera serena dopo una festa pelle fresca pariggiana festa che bella cosa o sole che bello o sole mio stai con te o sole
sole mio, strive for eternity, strive for eternity. O sole geçene malikunia no pana festa bella fresca carigiana festa che bella cosa ana sole ma strive hard Өмірбек Айдаров, қол чаулар. Өмірбек мырза, жақшы эле бары? Жақшы, соны. Мана жақшы. Жақшы, шүкір. Балаларға даярбыз. Даярбыз, конечно. Дайым, 100%. Білем, өзі чечебізден алады. Өзіңіз чечесіз. Мына азыр эми жюрилердин чечими кандай болот экен? Бирге угабыз. Элизабет айым, сизден баштайбыз, адаттагыдай. Өмүрбек, мага сиздин маанайыңыз өтө жагып турат да. Эч такыр артка чегинбейт экенсиз, бүт позитивде жүрөт экенсиз. Ушунусунан жазбаңыз. Мага аябай жакты сиздин выступлениеңиз. Ийгилик сизге. Рахмат, Өмүрбек мырза келиңиз. Өмүрбек, эң башкысы дух тоо экен. Мен сахнада жүргөнүмө буйруса 25 жылдан ашып кетти. Бирок ушул осоле мие деген ырга ушуга чейин духум жете элек. Ушул ырды тандаган сен азаматсың. Анан эми Кудайым буйруса келечекте чын эле ушу ырчылыкты аркалайын десең, келечекте ушу маданиятка кызмат кылам десең, ойлойм бир жакшы устат карманып, сабак алып, үйрөнүп, ушул эле ырды бир эрежеге жеткизе турган жеңгелге чыгара аласың деп ишенем. Ийгилик коштосун. Рахмат. Өмүрбек, биринчиден тажрыйба кичине азыраак билим турат, даярдык кичине азыраак болуп калган окшойт, Анан тональность кичине туура эмес тандалып калган окшойт, Бул өзүң эстрадный жанрыбы? Эстрада, опера мен ырда берем. Любитель негизи. Молодец, ийгилик болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Сонун сөздөр сөзсүз түрдө Өмүрбекти шыктандырып атса керек, Эми кезекти упайларга өрөбүз. Жети, жана жети, 3-7. Жайдары Өмүрбек мырза, 7-1 кыдыр дейт, андыктан биз сизди куттуктайбыз. Экинчи студия кучак жая тосуп алууга даяр. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Азыр учурда Өмүрбек мырзаны дүйнөлүк хиттердин аткаруусунда күтүп атабыз. Анын насачысы Эркин мырза экөөбүз. Кол чаалар болсун сизге. Кош келипсиз. Келиңиз кандай болду? Ооба. Анан Өмүрбек мырза да сизди баса белгилеп айта кетпедиби? Мындай дух каяктан? Дух бул негизи классический музыкадан жакшы көрөм, негизи опера, ошо операдан жана Лучано Паваротти жана ошолордон жакшы көрөм да, негизи ырдагандан андай. Бийик күндөрдү бил жакшы көрөм да, ошолордо окшоп белгилүү бир жакшы атактуу бир оперный певец болсом деп атам да. Тилегиңизге жетиңиз. Эркин мырза, бул ырды сиз таңдап бердиңизби же катышуучу өзү таңдады, ошол тууралуу айтып өтсөңүз.
Бул ырды өзү тандап алды, азыр өзү айткандай эле өзү ырдайын деп экен ушуна академический, классический ырларды. Сен дух вагон, ты как танк, вперед прешь и прешь. Молодец, Азамат. Диважаныңдан ардайым жүрсүн ушундай сенде. Маанай. Рахмат чоң, ыраазычылык билдиребиз баардык катышуучуларыбызга ийгилик каалап туруп, уланта аландан ары. Албетте Өмүрбек мырзалардын эмоциясын көрдүк. Андай эмесе биз кийинки талапкерди чакырабыз. Кийинки биздин катышуучубуз кичинекей кезинде комузчу жана президент болууну кыялданчу экен. Эми болсо ушул сахнага чыгып, ырчы болууну эңсеген сахнада Баяман Сонунбеков. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you, they are can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you can make all the change in me. Oh, it's true. You're my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make all the change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the messages you do. You're my dream come true, my one and only you. Баяман Сонунбеков Only You менимче өзгөчө көз ирмемдерде тартылган чыгармалардын бири. Ал эми кандай ба алдыда байкайлы. Келиңиздер, дароо эле кепти калыстар тобунан баштайлы. Баяман, биринчиден бул ыры үчүн рахмат. Мен канча конкурстарга калыстар тобу болбойын. Ошо Рой Орбисандын Only You деген ырын ырдаганга эч ким чыгынбайт. Болбосо аябай сонун ыр. Анан бул ырдын бир өзгөчөлүгү бар. Жөн эле бир ыр катары ырдап койбостон бул жакта фальцетке өтүп кете турган тонкосттары бар. Ошонун баардыгын сиз жакшы чагылдырып бергенге аракет кылдыңыз. Эң башкысы үнүңүз жакшы экен, диапазон андан сонун экен. Анан эң мага жакканы мындай апористый звук деп коет да, мындай кубаттуу үн деп коет. Ошо кубаттуу үн сизде бар экен. Эми ушунун баардыгын келечекте ушул жаатта эмгектенип иштей турган болсоңуз, сизден эл аралык деңгээлде ырдай турган жакшы вокалист чыгат. Рахмат чоң. Баяман, келечекте чоң албан ийгиликтерди кылайм. Биринчиден Өмүрбек мырза айтып кетти. Чын эле бул ырга чоң бир дух керек да. Бул технически аябай оор ыр. Чын эле. Анан буюрса баягы вокалдык жактан тажрыйба көбүрөөк алыш керек экен. А так баары жакшы, сонун. Ийгилик силерге. Чоң рахмат. Баяман, мен ийгилик каалайм. Дагы алдыда тур бар да,
ошо күнгүгө чейин жакшылап тамакты айыктырып, ингаляцияларды жасатып, укол керек болсо укол алып, тамакты чайкап, кам көрөбүз. Мен ойлоп атам, бүгүнкү ушул күнгүгө сиз толук кандуу даяр болгон жоксуз деп ойлоп атам да. Ошо ийгилик анда. Байаманга болгон бааларды угалы. Калыстар тарабынан берген упайлар 8, 10, 9 деген упайлар берилди. 8, 9, 10. Куттуктайбыз. Экинчи студия сизди күтөт. Мыкты аткаруучун Баяман Сонунбековго ыраазычылык билдиребиз дагы биздин экинчи студияга. Тосуп алалы. Баяман мырза азыр келе жатат. Кол чоолор болсун. Азаматсыз. Келиңиз, келип алыңыз. Кандай аткаруу болду? Аткаруу мен оюмдагыдай эжекем үйрөткөндөгүдөй болбой калды. Чынында колдон келгенин аракет кылдык. Ошол. Гүлзина эче менде азыр сүйлөшүп калсак, ооба жакшы болду, бирок эми мындан да жакшы ырдамак Баяман деп айтып калдыңыз да. Эми чынын айтканда Баяман 2-3 күн температура болуп үнү такыр чыкпай калганда, анан ошого карабастан мен ушу Баямандын эмгекчилдигине баа бердим. Ошо температурасы менен дагы репетицияга келип, экөөбүз акырын үндү чыгарып, жок дегенде формасын, ушулардын кандайдыр бир өзгөчөлүктөр, оорчулук жактарын иштегенге аракет кылдык да, бирок чынында потенциалы чоң бала. Үнүнүн көркүнөн эле көрүнүп турат. Технический жактан да күчтүү бала. Кудай буйрса, эмки турга толук кандуу даярданып, тамагыбызды даярдап, сон болобуз деген ишеничтемин. Бүгүн биздин сахна долбоорунда дүйнөлүк хиттер жаңырып жатат. Ал эми ушул сахнага кийинки катышуучубуз да болушунча толкундана даярданып чыга турган Алмагүл Токтобаева. Her yanım kaybolur zaman saçlarında, gözlerim sokaklarda, sebebimiz ya da aşkım. İçim yanar, içim kanar da benim bu derdim, ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım, kaybolur zaman saçlarımda, gözlerim sokaklarda, sebebiz ya da aşkım. İçim yanar, içim kanar da isyan. Geriye bir avuç yalan, beni bu derde sen attın da gittin ya, kafam hep duman.
Geriye bir avuç yalan, beni bu derde sen attın da gittin ya, kafam hep duman. Алмагүл Тоқтобаева қандай ғана керемет үн, керемет атқару, өзгөчө чыгарма десек дагы болот окшойт, Чыгарманы ким тандады? Өзүм. Жагат сизге. Түркчө сүйлөйсүз. Ооба. Ошол себептен сизге жеңил болсо керек, Ооба. Аны эмесе сөз кезегин Элзат Төлегеновага Калыстар тобундагы мүчөсүнө беребиз. Алмагүл негизи бул түрктүн колоритин бериш өтө оор деп ойлойм да, себеби канча жыл биз деле ырдап жүрөбүз, баарыныкы эле окшошо бербейт. Ойлоп койдум, ошо түрктүн культурасы сизге жакын окшойт депчи, түркчө ырларды аябай жакшы көрөт окшойсуз деп ойлоп койдум. Анан жана мелизматиканы жасаган аябай жакты мага. Ушундай бир жан дүйнөңүз менен берилип ырдадыңыз. Мен жакшы түшүнгөн деле жокмун ырдын маанисинчи, бирок бул романтикалуу ыр экен деп ойлодум. Сүйүү жөнүндө албетте. Ушундай бир чын жүрөктөн чыккан үндөр, чын жүрөктөн чыгып аткан сезимди кубултуп турду да. Мага ошол аябай жакты. Өтө жакты. Ошо бир кезде унутуп коюптурмун конкурста жюри болуп отурганымдычы. Чоң рахмат. Кийинки сөз Өмүрбек Андарбековго берилет. Алмагүл айым, Кудайым сиздин үнүңүзгө береке берсин. Кудайдан берилген жакшы үнүңүз бар экен. Анан жаңа эле ушу Элзат айымга дагы айтып аттым эле. Эмнегедир таланттуу айымдар сонун ырдайт, бирок сахнада алып жүрүүсү жок. Таланты аз айымдар сахнада сонун кыймылдайт, бирок үнү жок. Эми Кудайым буйруса сизде баардык топ келишиптир, келбетиңиз да жакшы экен, үнүңүз дагы сонун экен. Эми сахнада алып жүрүүңүздү буйруса кичине бир өздөштүрүп, ошону күчөйтсөңүз, сиз бүгүнкү күнү кыргыз эстрадасына татыктуу, дап-даяр айым экенсиз. Кудайым колдосун, ийгилик болсун. Чоң рахмат. Сөз Ислам Ахматовго берилет. Алмагүл, жалпысынан алганда аябай жактыңыз бизге. Чынында эле могу түрк тилде ырдаганда байкыл колоритин табыш өтө кыйын чынында эле, бирок ошол түрк ырдынын ушул изюминкасын таптыңыз деп ойлойм. Анан опораңыз, подачаңыз аябай жакшы экен. Мага аябай жакты. Сонун ырдайт экенсиз, жалпысын айтканда. Вау, баракелде. Сонун пикирлер айтылды. Эми баларга дагы көңүл буралы. 10, 11, жана 11 баасына ээ болду. 10, 11. Алмагүл айым, биз сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Экинчи студия кош колдоп куттуктап сизди тосуп алга даяр. Алмагүлгө сонун мыкты аткаруу үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы азыр экинчи студиядан Эркин мырза менен биргеликте күтүп атабыз. Азыр Эркин мырза аябай кубанып атат. Жогорку балды алган үчүн. Алмагүл, келиңиз. Кол чоңор болсун сизге. Азамат, куттуктайбыз. Келиңиз, ортого келип алыңыз. Сиз ырдап бүткөндө эле сиздин насаачыңыз жогорку бал алыш керек, азыр 11лер болуш керек деп аттыңыз. Сизге жакты окшойт. Мага жакты, вот действительно, ты не то что спела, ты исполнила песню. Прям у тебя душа пела, прям весь мир слышал, как ты поешь. Ну, мне так, в смысле, исполняешь. Прям отлично было. Мне очень нравится. Я бы тоже действительно 11 дал бы балл был. Красавица. Рахмат чоң. Сизге дагы өзүңүздүн аткарууңуз жактыбы? Толкунданганга байланыштуу дагы да мындай майын чыгаргым келди, бирок мындай өзүм үчүн билбейм, мен самокритикадамын. Бул жакшы да, жаман да сапат деп ойлойм. Жакшысы бул ар дайым өсөсүң, жаманы кээде өзүңдү мындай мактап кое албайсың да, ошол үчүн. Бирок разымын жюрилердин баасына. Негизи мен конкурска деле бир мындай жеңем, жамандай деп ойдо деле келген эмесмин, анткени бул жакта профессионалдуу артисттер бар. Мен бул жакта жөн эле өзүмдү көрсөтүп, башкаларды да көргөнгө келгем да, максатым. Буюрса, эгер аракет кылсам, мүмкүн дагы жакшы орундарды деле алып калса болчудай деп ойлоп кеттим эми. Сөзсүз түрдө аракет кылып, мындан кийин бул башка чыгарылыштарда мындан да сонун чыгармалар менен күтөлү дагы. Кезекти кесиптештериме берем.
Чоң рахмат. Кезиптеш биз болсо улантабыз. Биздин сахна теле долбоору бүгүн дүйнөлүк хиттерди байма-бай угуп жаткан учурубуз. Ал эми кийинки ушул сахнага чыга турган биздин катышуучубуз ырчылыктын жолунда эң кыйыны бул диплом алуу болду деген сөз менен азыр чыгып болгондо да Эсмеральда чыгармасын жалпыбызга арнаганы даяр турат. Андыктан тосуп алыңыздар. Сахнада Жанат Рыскул. Экинчи турга мен Нотр-Дам де Пари көрсөтүүсүнөн үзүндүү болгон Бель чыгармасын аткарган турам. Орусчасына которгондо Эсмеральда. Ошо Эсмеральда чыгармасын орусча ырдайм. Петкун Голубевтердин вариантында. Негизинен бул чыгарманы тандап калган себебим негизинен аял зат үчүн эркектер эмнеге гана барбайт деген суроонун үстүндө көрсөткүм келди. 3 эркектин образын жаратам. Бул жерде Гарбун, ошол жердеги пастор Сот, анан жаш жигит 3 образ бар. Бирөөндө бийлик, бирөөндө жаштык, а бирөөсүндө эч нерсе жок да. Ошол 3 эркек бир кызга ашык болуп, жада калса жан дүйнөсүн шайтанга сатканга дагы даяр тургандыгын көрсөткүм келет. Мен үчүн бул экинчи турда оор боло турган нерсеси бул тенордун партиясын ырдаа болот. Анткени мен өзүм баягы жоон үндүрөөк болгонума кичине кыйынчылыктар ошондон болуп атат. Анан эми өткөндөгү тур боюнча айта турган болсом, биринчи тур оюмдагыдай эле болду. Оюмдагы эле упайларды алдым деген ойдон болгону мени кичине ойлондурганы Акын эжебиздин берген упай болуп калды. Кийин угуп калдым. Сөзүнө маани берип бал койду дегенди. Эми билбейм, мен ал ырды мен жазган эмесмин да. Мен акын эмесмин, же мен оончу эмесмин. Болгону мени таң калтырган ошол факт болуп калды. Негизинен алып карасак, жалпы жонунан өтө мыкты болду. Мен оюмдагыдай эле болду. Оюмдагыдай эле ачыла алдым. Эми мунусунда 3 образ жаратканга аракет кылам. Менче мунусунда бир жакшы нерсе чыкса керек. Озарил мою больную душу. Нет, твой покой я страстью не нарушу. Бред, полночный бред терзает сердце мне опять. О, Эсмеральда, я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест, уродство, вечная печать. Я сострадание за любовь готов принять. Нет, горбун отверженный с проклятием на челе. Я никогда не буду счастлив на земле. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Рай, обещают рай твои объятия. Знай, мне надежду, о, мое проклятие. Знай, греховных мыслей мне сладка слепая власть. Безумец, прежде я не знал, что значит страсть. Распутной девкой, словно бесом одержим, цыганка дерзкая мою сгубила жизнь. Жаль, судьбы насмешкою я в рясу облачен, на муки адские навеки обречен. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой.
светлый счастья стон, мой Эсмеральда, он с грешной страсти сон, мой Эсмеральда, он сорвался с губ и покатился камнем вниз. Разбилось сердце белокурой флёр де лис. Святая Дева, ты не в силах мне помочь. Любви запретной не дано мне превозмочь. Стой, не покидай меня, безумная мечта. В раба мужчину превращает красота. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. И днем, и ночью лишь она передо мной. И не Мадонне я молюсь, а ей одной. Стой, не покидай меня, безумная мечта. В раба мужчину превращает красота. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. За ночь с тобой. Браво! Жанат Рыскул! Алдыңыздарда өзгөчө кайталангыс номер болдук шойт. Жанат мырза кырсаңыздар кийип турган көйнөгүнө чейин суу болуп тур. Жакшы элеби? Баары жакшы эле. Толкундоодон бу эмнеден? Жок, бул образга кирип кеткенден болуп кетти. Образга кирген мына сага. Азыр эми бул 3 образды бир айкалыштырган Жанат мырзанын аракетине калыстар тобу кандай деген баа берет, биргеликте байкайбыз. Аны эмесе сөз калыстар тобунун Эльза Төлегенова берилет. Жанат, мен оюмча, эми бул менин жеке оюм да, бирок деген биз сиздерге баа беришибиз керек. Сиз деген актёрдук чеберчилигиңизди көрсөттүңүз да азыр менин оюмчачы. Анан башка ырчылар мисалы үчүн жан дүйнөсүн көрсөтүп, ырчылык ырга болгон мамилесин көрсөтөт, вокалга болгон, музыкага болгон мамилесин көрсөтөт. Сиз ошонун баарын чогултуп келгенде сиздеки харизмаңыз, анан актёрдук чеберчилигиңиз алдыга алып кетти, басымдык кылып. Вокалыңыз кичине төмөнүрөөк сыяктуу сезилип калды магачы. Бирок бул өтө сонун эле көрүнүш деп ойлойм, себеби ар бир эле ырчы бир маалда ырдап дагы, бир маалда ошону ойноп да берүү, жеткирип берүү өтө татаал. Тим более сиз деген 3 образды бердиңиз да бизге азырчы. Ошо куттуктайм сизди. Мага жакты номериңиз. Рахмат. Ийгилик сизге. Рахмат. Кийинки сөз Өмүрбек Андарбековго берилет. Жанат эң мыкты, эң сонун, жигитке жетмеш өнөр аздык кылат дегенди мен бүгүн дагы баамдадым. Эгер буга чейин ошо спорт каналында комментаторлук жумушта сиздин талантыңызды баамдап келсек, бүгүнкү күнү ошо артист катары сахнада көрүшүм аябай мен үчүн кубанычтуу. Анан бир дагы баса белгилеп кете турган нерсе, бул ырды Нотр-Демда Пари деп 3 үн ырдайт да, баритон, тенор и анан альт тенор деп коет. Ошол 3 вокал, 3 түрлүү образды ырдаш бүгүнкү күнү мен мыктымын деген вокалисттердин колунан келбейт. Бирок сиз ошону жакшы деңгээлде көрсөтө алдыңыз. Кудайым ийгилик берсин. Ал эми актёрдук жана сахнада алып жүрүү боюнча Эльзат айым аябай жакшы белгилеп кетти. Ийгилик болсун. Кийинки сөз Ислам Ахматовго берилет. Жанат, в общем, молодецсиң. Сонун сахнада ошол драматургия кандай алып жүрүш керек, өзүңдүн образын бердиң да. Өмүрбек мырза айтып кеткендей,
үч образ берди. Үч образ бериш аябай кыйын деп ойлойм мен. Үнүң да ошол ырга ылайыктуу экен. Сонун репертуарда жакшы тандап турсуң. Молодец, ийгилик сага. Келиңиздер, кезек упайларда. Вау, а дегенде эле 11, 10, 11. Жанат мырза, куттуктайбыз. Экинчи студия Гүлзин атайым сизди чыдамсыздык менен күтөт. Кол чаллар болсун. Кийимдериңизди көтөргөн боюнча эле ушу жаныбызга келиңизчи. Өзгөчө сонун образ болду. Куттуктайбыз. Өзүңүзгө кандай болду? Өзүмө кандай болду? Башкача эле болот экен. Эми негизи мындай да, бир кесипти аркалап жүрүп анан экинчи кесипке кириш да оңой эмес да. Анан негизи баягы мен дипломдо гана музыка мугалими деген атым гана болбосо, жан дүйнөм менен спортко берилген адаммын. Спорт каналда иштеп жатканыма 5 жылга жакын болду. Анан өтө эле оор болот экен көптөн бери ырдабаганга, айрыкча му үчүнчүсүндө тенордун партиясына келгенде эже жаман кыйналдым, ачыгын эле айтайын, кечирип койгула. Биринчиден ушул Жанаттын энергетикасы ушунчалык күчтүү бала да, коркпойт экен. Коркуу сезим такыр жок. Ушул Эсмеральдан алабыз, ошол жерден 3 образды бересиң десем, берем эже деди да. Бир да тайган жок ошол. Ошон үчүн Жанат азаматсың. Мен азыр сен сахнада ырдап атканда жүрөгүм жөн эле лок этип азыр жанагы плащын чечкенге микрофонун кулатып ийбесе экен деп жөн эле аябай кайгырдым да. Андан зып этип плащын да чечкенге үлгүрдү. Андан карасам бутунун өтүгүн да чечкенге үлгүрдү. Деги азаматсың, Жанат. Менимче 3-11-ди күттүк элек. Бирок бул да жакшы. Азаматсың. Чындыгында эле Гүлзин атайым ар бир катышуучусуна өз баласындай эле аркада сарсана болуп колдоп сүрөп отурду. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизди уланталы дагы биринчи студияга кезек берели. Рахмат, биздин сахна долбоору уланат. Жана кийинки чыга турган талапкерибиз да сахнага чыкканы даяр. Ооба, чындыгында ийгилик дароо келбейт. Анын аркасында тынымсыз эмгек, сахнадагы аракет, көптөгөн сын пикирлер толкундоонун бардыгын жеңиш керек деп өзүн чоң сахнага даярдап келе жаткан Айдана Сатындиева. Салам, мен Айдана. Мен биринчи отчеттук концертке Бекборбиевдин жазган «Мен сүйгөн карагат» деген чыгармасын аткаргам. Анда деген бир аз сүрдөнгөм, толкунданганмын. Ал эми азыркы даярданып жаткан чыгармам бул насаатчым экөөбүз аябай кеңешип, ойлонуп туруп Мирай Керинин баягы дүйнөлүк хит белгилүү ырлардан Мирай Керинин Hero деген чыгармасын тандап алдык. Насаатчым мага аябай көп кеңештерин айтты. Бул ырда деген аябай мындай кульминациялуу жерлери аябай көп. Анан жан дүйнөң менен берилип ырдашың керек деп мага көптөгөн кеңештерин айтып кетти. Ал эми ушул ырга биз азыр аябай даярданып жаткан учурубуз. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away, and the hero comes along with the strength to carry on, and you get to feel inside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you find
Айдана Сатындиева жагымдуу үн керемет аткаруу. Эми көп күттүрбөй анда сөзү кезегин биздин калыстар тобуна берели. Айдана азаматсыз, аябай сонун, үнүңүз бар, башталганда кечине өзүңүзгө ишеним жок болду окшойт. Анан бул ыр өзү оор да, Мэрай Кэрин ырдаш деген ар бир мен ырдайм деген айымдын колунан келбейт. Анан кийин айла жок бийик ноталарга жеткенде Айдананын ичиндеги моторчук иштеп кетти дагы, сонун болду. Кудайым буйруса Кыргыздын эстрадасында Мэрай Кэрибиз бар экен деп дуа кылалы, ийгилик коштосун, азаматсыз. Чоң рахмат. Айдана, мен жана жашыңызды сурабай калыптырмын, канчадасыз? 19 жаштамын. Музыкалык сабатыңыз жок азырынча? Бар. Барбы? Бар. Каякта окуйсуз? Мураталы Күреңкеев атындагы Кыргыз Эстрада. улуттук музыкалык окуу жайында эстрада факультетинде 4-курста окуймун. Чоң ийгиликтерди иске кааламакчымын. Чын эле биякта Өмүрбек Андарбеков айтып кеткендей, сиздин баягы алдыга умтулуу дагы стимулуңуз бар экен да. Мага абдан жакты, сиздин техникаңыз, мелизматикаңыз жакты, өзүңүз бар экен, күчтүү экен. Мындай ачылып келаткан гүл экенсиз да. Ошол дагы кичине таптап көбүрөөк иштесеңиз, машыксаңыз, 1 жылдын ичинде ойлойм ушул ырды эле сиз эл аралык, чет өлкөгө деле мынтип көрсөтүп ырдаганга мүмкүнчүлүгүңүз болот деп ойлойм. Сизге ийгилик. Айдана, азаматсыз, мен сиз ырдап атканда мен аябай жыргап отурдум. Анткени бул ырды баягы орусча айтканда не каждый да споет. Аябай 90-жылдарда Мэрай Кэринин жаш кезинде бир концерттерде бир отургандай эле болдум, чынында эле. Мелизматикаңыз аябай күчтүү экен. Бир эле баягы жетпеген нерсе бул чуть-чуть высокийлерден кичине кыйналып атасыз. Анан өзүңүз дагы мындай сүрдөнүп, кичине баягы толкундоо болуп атат. Ошол байкалып турат да. Бирок бул живой исполнение, жандуу үн да, бул эчтеке болбойт. Мисалы Америкада мындай каталарды көп деле карабайт да, чынында эле. Анан эң сонун Айдана, мен вообще я ваш поклонник. Вау. Эң сонун сөздөр айтылды, пикирлер Айдана. Эми бааларды күтөбүз. 11 жана 11 куттуктайбыз Айдана. 3-11 эси Айдана, биз сизди куттуктайбыз. Эми дароо эле экинчи студияны көздөй сапар алыңыз. Азыр Эркин мырзанын реакцияларын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жыргап эле, мен жыргайм. Ништяк. Азыр кубанычында чек жок. Эң жогорку 11 калыстар тобун 3-өө тең 11 деген баа беришти. Айданайым кол чабуулар болсун. Азаматсыз, сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Эң мыкты жогорку балдар менен калыстар тобунун купулуна дагы толтанан өзүңүз ырдап атканда дагы өзгөчө эргүүгө берилип, бир мындай сонун ырдадыңыз да. Этегинде ошондой ырдадым. Башында бир аз толкундандым, титиредим. Негизи жалпы жонунан жакты өзүңүзгө, Өзүмө Жарайт. ооба. Жарайт. Пойдет. Эркин мырза, сизчи эмне дейсиз? Өзгөчө сүйүнүп, азыр бетинен да өп койдуңуз, түбө эле сүйүнүп. Мен чын айтканда мунун ырданганын сүйгөнүм жок. Мен 11 баа бергенде сүйүндүм. Мен биз эмне кем экенбизби? Чем Гузина дегендейчи. Ее группа. Действительно, жюри дали, они, так подумали. Я за тебя рад. Вот, пускай у тебя всегда будет счастье, радость в жизни. Вообще, көрдүңбү? Ты же можешь, оказывается, если захочешь, да? Постоянно всегда хоти. Ладно? Чоң рахмат баарыңызга. Рахмат чоң, сиздерге дагы ийгилик каалайбыз дагы, кесиптештерге узатабыз. Дал ушундай өзгөчө сүйүнүчтүн, кубанычтын нотасында биздин сахнаны улантабыз. Кийинки биздин катышуучубуз бар. Эске салсак, бүгүн дүйнөлүк хиттерди аткаруда кийинки чыгарма «Властная, страстная» чыгармасы менен жалпыбызды би аянтчасына чакыра турган катышуучубуз Байел Манасов. Менин атым Байел, мен 21 жаштамын. Биринчи турга кыргызча заманбап ырларына кечки Бишкек ырын тандап, сахнага чыгып, жакшы аткарып, өзүмдү аябай жакшы сезип сахнадан. Жюрилерден 11 жана 10 деген балды алдым.
ошентип Гүлзина атежени сүйүндүрүп, жана экинчи турга даярдык болуп, экинчи турга «Властная, страстная» деген ырды алып, мировой хитке. Буюрса ошолорго даярдык бар, жакшы. Эми ошол турга даярданып, буюрса ал турда дагы жакшы результат көргөзгөнгө аракет кылабыз. Властная, страстная, сладкая и прекрасная, о тебе пою не напрасная, забывая все ненастья. Властная, страстная, сладкая и прекрасная, о тебе пою не напрасная, забывая все ненастья. Мне хорошо быть с тобой, как мне тепло, ой, 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 сердце отдал я с душой для тебя одной, ой, 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 сердце отдал я с душой для тебя одной, ой, 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 ты властная, страстная, сладкая и прекрасная, о тебе пою не напрасная, забывая все ненастья. Властная, страстная, сладкая и прекрасная, о тебе пою не напрасная, забывая все ненастья. Быть с тобой, как мне тепло, ой, 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 сердце отдал я с душой для тебя одной, ой, 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 ты властная, страстная, сладкая и прекрасная, о тебе пою не напрасная, забывая все ненастья. Властная, страстная, сладкая и прекрасная, о тебе пою не напрасная, забывая все ненастья. Властная, страстная, страстная, страстная. Властная, страстная, сладкая и прекрасная, о тебе пою не напрасная, забывая все ненастья. Властная, страстная, сладкая и прекрасная, о тебе пою не напрасная, забывая все ненастья. Байел Манасов жалпыбызды өзгөчө маанай тартылап бийге чакырды окшойт. Бирок андан ары баалар кандай болот, эмне болот алдыда байкайлы. Элизат айым сизден баштайт экенбиз, Кыздын кырк чачуулу. Рахмат, рахмат. Байел, чындыгында мен өткөнкү чыгарылышта жюри болуп отурганда сиздин ырыңыз өзүңүздүн үнүңүзгө жарашып, тембриңизге жарашып бир башкача образды жаратып аткансыз. Сонун болгон мага абдан жакты эле. Мо экинчи азыркы ырыңыз кичине жарашпай калган сыяктуу да. Сиздин баардык талантыңызды болгон ошол красканы үнүңүздөгү болгонду чыгара алган жок деп ойлойм да. Ийгилик сизге кийинки турда. Чоң рахмат.
анан ырды тандоодо дагы өтө кылдат менен тандаңыз суранычы. Рахмат айтабыз, Өмүрбек мырза. Байел, биринчи жолу көрүшүп аткан жокпуз. Талантыңа ар дайым таазим этем. Кудайым буйруса кыргыз эстрадасында элдин жүрөгүнөн орун ала турган инсансыз деп мен ишенем. Кудайым буйруса келечекте көп ийгиликтер коштосун. Ушуңуздан жазбаңыз, ийгилик болсун. Чоң рахмат. Байел мырза, жана жогоруда айтып кеткендей, мен ырчыга бул эң башкысы репертуар тандоо да. Репертуарыңыз кичине болбой калды, бирок үнүңүз баягы өзүнчө бир керемет экен да. Үнүңүз аябай сонун укулуктуу экен да. Мага жакты аябай. Азаматсыз, чоң рахмат. Сонун ойлор, сонун пикирлер айтылууда. Ал эми баалар кандай болот экен? Байел биргеликте байкайлы. Дегичекте 11 куттуктайбыз анда. Чындыгында кандай гана учур болбосун, бардыгы жакшылыкка деген ушул экен да, Байел. Ыраазысызбы? Ыраазымын. Эң сонунан да кол чабуулар менен келиңиздер. Байелди сахнанын артына экинчи студияга жанатабыз. Келиңиздер, анда эмесе Байел мырзаны тосуп алалы, кол чабуулар болсун. Азаматсыз. Келиңиз, ортого туруңуз, бир эмоциялар менен бөлүшүп өтүңүздөрчү. Чынында жюрилерде айтпады, бул репертуар жагына кичине мындай сын пикирлер айтылды да. Бирок ошол мен айтып кетет элем биздин жюрилерге. Негизи ушундай чыгыш ырларын ырдаш ар бир эле ырчынын колунан келбейт. Бул убагында өтө хит болгон, белгилүү ыр. Менимче Байел ошо властная, страстная ырдап атканда укмуш, бийлеп, аракет кылып, анткени чыгыш бийлерин бий менен коштоп ырдашың керек да. Ар дайым бий менен коштоп, колу бутуңду иштетип, анан ошол эле кезде үнүңдү дагы туура беришиң керек. Ошон үчүн бул билинбеген менен өтө конкурстуу, оор чыгарма. Анан Байелдин көркүн ачкан чыгарма деп ойлодум. Бирок Байел өзү мындай фирменный ырларды дагы аябай сонун ырдайт. Бирок ошондой репертуарына жаңылык киргизели деп ушул властная, страстнаяны бергем. Азаматсың, Байел! Азаматсыздар, ийгилик каалайбыз силерге. Рахмат чоң. Кесиптештерге кезекти берели, биринчи студиядан көрүшкөнчө. Кийинки катышуучубуз туурасында айта турган болсок, өзү жашы 15те. 15те болсо дагы келечекте дүйнөлүк сахнаны багындырысы келген. Азыртан баштап өзүнүн ырларына сөзүн жаза баштаган катышуучубуз Адинай Талайбекова. Сегодня мы поем мировой хит, и мы с Гульзиной Тыже посоветовались и решили остановиться на репертуаре Адель и выбрали песню Rolling in the Deep. Так как я считаю, что Адель это одна из популярных певиц в наше время, я очень рада, что выбрала эту песню, и также это огромная ответственность для меня, но я собираюсь вам подарить эту песню, и надеюсь, она вам очень сильно понравится в моем исполнении. Reaching, I feel one pictures bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how and all you should be. See how I live with every piece of you. Don't tell the waste in me the thing that I will do. They for years, stopping in my heart. Reaching, I feel one pictures bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us and keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't have it all. Rolling in the deep, you and my heart is gone to your hand, but you play.
Адинай Таалайбекова өзгөчө аткаруу үчүн дагы бир жолу кол чаап колдоп туралы. Адинай, кандайсыз? Жакшы. Чарчадыңызбы? Ооба, бир аз. Бир аз. Кезекте анда калыстар тобуна беребиз. Адинай, мен кыскача эле сүйлөп кетейин. Мыкты талант экенсиз. Сонун харизмаңыз, подачаңыз, сахнада алып жүргөнүңүз аябай жакты. Келечегиңер кең болсун. Буюрса чоң сахнада багындырасыз деп ойлойм. Чыгармачылык бийиктиктер каалайм сизге. Аябай сонун молодец. Чоң рахмат. Адинай, мен дагы деле ушул сиздин номериңиз менен бүгүн абдан кандай десем, жакшы маанай алдым да. Сиздин харизмаңыз чын эле Ислам айтып кеткендей, ошондой эле сизде характер бар экен да. Эң негизгиси ошол. Ырчыга характер керек, бул сөзсүз. Себеби характер болбосо үн деле чыкпайт да, чынын айткандачы. Ошол характер, харизма төп келишкенде анан үн тапталып чыгат. Сизге дагы ийгиликтерди каалайм. 15 эле экенсиз, 15 деген эмне деген жаш. Чоң рахмат. Буюрса барды алдыда. Мен кичинекей кыстырма болуп кетейин. Чынында эле сахнада наглый болуш керек да. Наглость деген ошол көп нерсени утат экен да. Анан али жашсыз, дагы баары алдыда деп ойлойм да. Чоң рахмат айтабыз, Өмүрбек мырза, келиңиз. Адинай, азаматсыз. Рахмат. Менде эч кандай бир мындай болуш керек, андай болуш керек дей албайм. Бүт сонун ушул багыт менен, ушул жол менен өсүп кете берсеңиз, келечегиңиз өтө бийик болот буюрса. Азаматсыз. Чоң рахмат. Сонун сөздөр айтылды. Адинайга айтылган сөздөр биз кошо сүйүнүп жаткан учурубуз. Эми ушул сүйүнүчтүн аркасында 11 деген баалар бар экен. 11 жана Ислам мырзанын баасы 11. Адинай, куттуктайбыз биз сизди. Дал ушул жогорку баалар менен сүйүнгөн боюнча экинчи студияга сапар алыңыз. Биздин эң жаш катышуучубуз Адинай өзгөчө сонун бир жогорку балдарды утуп, азыркы учурда катышуучубуз өзү дагы Гүлзина атайым дагы өзгөчө сүйүнүп толкунданып турган учуру. Адинайды колчолор менен тосуп алып келиңиз. Колчолор болсун, келиңиз, ушул жерде отурган бардыгыбыз. Азаматсыз, өзгөчө образыңыз, ырдооңуз бардыгы жакты. Келиңиз, өзүңүзгө кандай болду? Бүгүн мага аябай жакты. Өзүмдүн аткарганымды да жакшы бааладым. Мыкты. Сиз кандай бааладыңыз насаатчысы катары? Адинайга чынында үмүтүм абдан чоң болчу. Азамат бардык жагынан сахнада алып жүргөнү, аткарганы, өзүнүн жана жаштыгынын жанып турганы, көзү күйүп турганы, ошонусу менен бүгүн утушка жеттик. Куттуктайм! Сонун ыраазычылык билдиребиз. Негизи Адинайды биринчи турда да айтып өттүңүз эле, англис жырлар, чет өлкөнүн ырлары Адинайга көбүрөөк жарашат депчи. Чындыгында мыкты байкоо болуптур. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз дагы. Эфирде алдыга уланталы. Дал ушул нотада биз кийинки талапкерибизди чакырабыз. Азыркы биздин катышуучубуз сахнага чыга турган негизи эле ырдан сырткары коомго ар дайым пайдам тийип турган инсан болсом келечекте деп үмүттөнүп өткөн. Андыктан ал үмүтү алдыңкы мүнөттөрдө дагы акталат деген ойдобуз. Сахнада Байбол Алтыбай уулу. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Байбол Алтыбай уулу. Биринчи отчеттук концертте деген заманбап кыргыз хиттерларынан Бекжан Темирхандын Карындаш деген чыгармасын аткаргам. Сен деп жүрөмүн, сен деп жүрөмүн. Аябай жакшы аткардым деп ойлойм. Толкундоо болгон жок, эч кандай уябы сезимдер болгон жок. Өзүмдү сахнада эркин алып жүрүп ырдадым. Бул экинчи отчеттук концертте Кудай буйруса дүйнөлүк хиттерлар ырдалат. Дүйнөлүк хиттерларда түрк жылдызы Таркандын Ойнама шикидим деген ырына даярданып жатам. Кудай буйруса буну да ойлойм, аябай бир толкундоосуз жакшы ырдап берем деп ойлойм. Бул ырды деген мага өзүмдүн насаатчым Эркин Мерканов сунуштаган. Ошого аябай даярданып атабыз дагы деле. Жакшы. Калган конкурсанттарга ийгилик каалайм. Анан мени колдоп кетүүңүздөрдү суранам.
köşesi hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Aylar döner acayipsin. Beni divane, biliyorum sonunu. Yarının anem, beğenmedim oyununu. Ne deli ne divane, oyununu. Bir anem, beğenmedim oyununu. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Aylar döner acayip. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Aylar döner acayipsin. Kuzusu, ciğerin köşesi, takası, kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Ay yanar döner acayipsin. Ne deli ne de divane, biliyorum sonunu. Sanma uğrunu bir ane, beğenmedim oyununu. Ne deli ne de divane, beğenmedim sonunu. Ne de bir ane, beğenmedim oyununu. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Aylar döner acayip. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Aylar döner acayipsin. Aylar döner acayipsin. Aylar döner acayipsin. Байбол Алтыбайұлы жалпыбызды Турциянын өзгөчө бир атмосферасына алып барып келди окшойт. Чоң рахмат айтабыз. Эми бул ырга, бул ритмге биздин калыстар тобу кандай дейт? Чогуу байкайбыз. Бүгүнкү сиздин номериңизде мага эң жакканы мындай болду да. Сөздөрүн унутуп атсаңыз да сыр бербейсиз го такырчы. Главное бийди токтотпош керек болду да. Мага ошол эле жакты. Чыныгы мындай артист ушул деп ойлойм да, кандай сөздөрү болуп атса дагы өзүн жоготпош керек да. Мырзага жана жетимишүүнөр аздык кылат дейт го. Ошондой болду бүгүн. Мен ошого сизге баа бердим. Анан кийинки турга дагы жакшы даярданып, жакшы ырдап, сөздөрүн жакшы жаттап келиңиз деп сизге айтмакчымын. Ийгилик каалайм сизге. Рахмат, сөзсүз. Кийинки сөз Өмүрбек Андарбековго берилет. Рахмат, Байбол. Элзат айым аябай жакшы белгилеп кетти. Адамдан чыкканда эле мындай жүзүнөн мындай энергиясы көрүнөт да. Сиз чыкканда эле аябай жакшы жигит экен, мындай жакшы энергетикасы бар экен деп ошону тастыктап, толкундагыңызга карабай, сахнада мындай тажрыйбаңыз аздыгына карабай, ар дайым сахнада жүргөн инсандай чыгып, өзүңүздүн талантыңызды көрсөттүңүз. Кудайым буйруса дагы көбүрөөк ошого басым жасасаңыз, келечекте ийгиликтер коштойт деп ишенем. Кудай буйруса, рахмат. Кийинки сөз Ислам Ахматовго берилет. Байбол жана жогоруда биз айтып кеттик, ошол түрк ырларынын колоритин чыгарыш өтө кыйын. Анан Турцияда негизи таркан бул мен үчүн биринчи орунда турат да. Мен өзүм бул ырды ырдайм. Ошондуктан бул ыр мен үчүн баягы конкурсант эмес, мен үчүн баягы профессиональный ырчылар үчүн оор ыр деп ойлойм да. Анан ошого карабастан сиз жакшы ырдадыңыз. Сөзүн кичине унутуп калдыңыз, эми ал эчтеке болбойт, боло берет андай нерселер. Бирок
келечекте баягы ийгиликтер кылайм сизге. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ма өзгөчө жанагы бутуңуздун движениясы жакты, бир бош болгондо үйрөттүңүз ошону. Сатам деңиз байбол. Мына ушундай сөздөр, пикирлерди кабыл алдык. Эми болсо, сиздерсизби, балдар? Упайлар кандай болду экен, чогуу карайлы. 8, 9 жана 8ден упайга ээ болуптур. 8-9 байбол, биз сизди куттуктайбыз. Кол чабуулардын коштоосунда байболду анда экинчи студияга жөнөтөбүз. Ыраазычылык билдиребиз. Байбол мырзаны азыркы учурда чыдамсыздык менен күтүп жаткан учурубуз өзүнүн түрк тилиндеги чыгармасын аткарып биздин жаныбызга келип калды. Байбол, келиңиз, кол чабуулар болсун. Азаматсыз, сизди куттуктайбыз. Дал ушул түрк тилинде таңдап алганыңыздын себеби эмнеде болду? Түрк тилинде тандап алганымдын себеби башка тилде билбейт экенмин. Кыргыз тилине түрк тили жакын болобу? Жакыныраак болгондуктан ошол жеңилирээк болобу деп ойлогом. Бирок Ислам байкебиз айткандай, бул жеңилир эмес экен, оор экен. Аракет кылдык, бирок Азаматсыз. Сиз эмне дейсиз, Эркин мырза? Сен мен айткан жоксуң, Таркан өзү чалып айтты депчи, бул ырды. Ушул ырды. Да, ошону өзү сүрдөнүп кичине, он скромный, не говорит, да. Но в любом случае спел, жана айтканда справился, эң аягында чейин ырдатты, не остановился, не попросил жюри, стоп! Заново деген жоксуң, ошон үчүн хотя бы жигит. Ладно, оценки ничего страшного, нормально. Барыңыздарга жагымдуу маанай тартууладык деген ишеничтебиз. Дагы биринчи студияга кезек берели. Биздин сахна долбоорунда дүйнөлүк хиттер жаңырууда, анда эмесе эң акыркы талапкерибиз сахнага чыгат. Бул талапкерибиз жашоодогу эң чоң чечими же болбосо эң негизги чечими бул музыканы тандаганым. Себеп дегенде музыка жок, менде жашоо жок деген талапкер сахнада Элнур Токтоноев. Бүгүн буюрса, бүгүнкү турга жакшы даярдап келдик. Бүгүн Элвис Преслинин Can't Help Falling in Love деген чыгарманы даярдап келдим. Бул чыгарма чынында эле дүйнөлүк хит, бул ырды баары билет, баары уккан. Ошондуктан элдерге дагы, телекөрүүчүлөргө дагы жагат деген ишеничтемин. Көз натыйжам экөөбүз бул ырды бат эле даярдадык. Чынында көптөгөн мындай кыйынчылыктар болгон жок. Буюрса бүгүн Can't Help Falling in Love менен Элвис Преслинин стилистикасын окшоштурбай, өзүмдүн стилистикамда, өзүмдүн индивидуалдыгымда жарамын буюрса. Буга чейинки турда Зарыкканда деген чыгарманы аткаргам, Асхат Жетиген агабыздын. Бул ырды көбүрөөк даярдадык. Бул ырды кичине кыйыныраак болду. Бирок бул ырды да бир жогорку деңгээлде аткардым. Жогорку деңгээлде аткарып, бирок бир жеринен кичине ката кетип баратып, бирок ал катаны бат эле оңдоп кеттим. Ошол жөнүндө дагы калыстар тобу айтты. Биринчи турда, биринчи программада эң жогорку упайларды алдым. Буюрса бүгүнкү турда дагы ушундай жогорку упайларды алам буюрса. Мени колдоңуздар. Буюрса жарабыз. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I say, will it be I see if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand,
Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Илнур Токтоноев, кол чабалар болсун. Биздин соңку катышуучу эми ал аткаруу кандай бааларга татыганын биргеликте угалы. Аны эмесе сөз Калыстар тобунун мүчөсү Элза Тулегеновага берилет. Негизи ушу сахнага чыкканда, конкурска чыкканда бүт чын эле төп келиш керек. Биринчиден бул сырткы көрүнүшүбүз, келбетибиз, анан костюмуңуз аябай жакты. Рахмат. Прокатка берип. Сиз үчүн кийдим да, конечно. Кызыл экен, мага жагат. Анан бул ырдыда аткарууңуз мага жакты. Баягы бархатный, такой низкий тембр, өтө катуу эмес, именно романтикалуу жанрга абдан туура келет да. Өзүңүздүн да кооз үнүңүз бар. Сизге ийгилик каалайм. Жылтырап эле жүрө бериңиз ар дайым. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Аны эмесе сөз Өмүрбек Андарбековго берилет. Сахнага чыкканда эле тарбияңыз менен, Калыстар тобу менен, көрүүчүлөр менен саламдашканыңыздан баштап, Элзат айым айткандай келбет, ушул конкурска, ушул передачага, ушул долбоорго дайынданып келгениңиз аябай да мен бийик баалайм. Бул жакшы көрүнүш. Мен башка конкурсанттарга да ушундай мамиле жасоону суранат элем. Анан Элвис Преслинин ырлары оңой сезилгени менен Элвис Преслинин ырын жеткиликтүү кылып, алдыңкы ноталарды дагы таза ырдап, үстүнкү ноталарды дагы кооз ырдап кетиш бул ар бир вокалисттин колунан келбеген нерсе. Ал эми жанагы өзүңүздүн көз карашыңыз менен баягы 100% окшоштуруп Элвис Преслини туурабастан өзүңүздүн ноткаларды кошуп койгонуңуз дагы өзгөчөлүк берди. Ошон үчүн мен эң мыкты баа койдум сизге. Чоң рахмат. Элнур, биринчиден мен айтчу сөзүм готовый артист деп коет. Готовый артист экен. Өзү мамилеси, ошол конкурска даярдыгы дароо эле байкалып турат. Элнур чоң сахнаны буюрса багындырасың деп ойлойм. Чоң рахмат. Анан Өмүрбек мырза айтып кеткендей чынында эле бул Элвис Преслини ырдаш бул мындай кыйын деп ойлойм да. Характеристика бериш керек ага. Өзүнүн бир ноталары бар. Элнур Азаматс, чыгармачылыкка ийгилик сизге. Чоң рахмат. Эми упайларга кезек беребиз. 11 жана 11, 3-11 куттуктайбыз. 11 Элнур Азаматсыз, биз сизди куттуктайбыз. Кол чабуулар менен келиңиздер. Элнурду экинчи студияга жөнөтөбүз. Калыстар тобунун эң жогорку балдарын ататыган Элнур мырзаны биз куттуктайбыз. Гүлзанчы, сизди дагы куттуктайбыз. Кол чабуулар болсун. Азаматсыз, келиңиз. Келиңиз. Куттуктайбыз, мыкты аткаруу болду. Жогорку бал алганыңыз менен да куттуктайбыз. Анан суроо, мынча жылтыраган костюмду кайдан таптыңыз? Буну тиктиргем.
атайын. Бул конкурс эмес, муну кийинчерээк ушул конкурска чейинки Костанай шаарында алтын микрофон деген сынакка Кыргызстан атынан Кыргызстан желегин көтөрүп баргам. Ошол кезде ушул образды тиктирип дайындагам. Мыкты даярдыкта келипсиз. Гүлзина эже, сиз эмне дейсиз? Биринчиден Элнур, чын дилимден куттуктайм. Азаматсың. Биз алдыга койгон мисал ушундай кандай оорчулуктар болсо, ошонун бардыгынан өтүп, жогорку деңгээлде өзүңдү көрсөттүң, калыс тартоонун купунуна толдуң. Карачы, образды менять этти эле, кастингде такыр башкача бала болуп келди эле бүгүн. Карачы, такыр көркүң мындан да сонун ачылып, кандай сонун болдуң. Эң негизгиси, эң жогорку бал алганыбызга ушунчалык кубанычтамын. Бардыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бизден соңку катышуучубуз Элнур мырза, сизге рахмат. Дагы биринчи студиядан көрүшкөнчө. Биздин сахна долбоору бүгүн биз дүйнөлүк хит чыгармаларды уга алдык. Ал эми ар бир катышуучуга өзгөчө кылдаттык менен баа берип, алардын чыгармачылыгын баалап отурган биздин алтындай болгон жалпы калыс тартоона чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Эмгегиңиздер зор, бар болуңуздар, чыгармачылыгыңыздарды сыйлайбыз, баалайбыз. Мынакей сүйүктүү көрүүчү, бүгүнкү чыгарылыштын упайларына дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул албетте соңку жыйынтык эмес. Бир жуманын алкагында сиз дагы кирип М-голос чекиткейжи сайтынан өз добушуңузду берсеңиз болот. Достор, чындыгында ар бир катышуучунун тагдыры сиздин да колуңузда. Добуш бергенди унутпаңыздар. Биздин сахна долбоорунун жалпы катышуучуларына чын жүрөктөн ийгилик каалайбыз. Кызматта болгон Алмаз Алиман Айзада кайрадан көрүшкөнчө.